Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2022 жылдын 30 июнундагы номер 355 токтомун ишке ашыруу максатында Ош мамлекеттик университетинин 2022-2023 окуу жылынын бюджеттик негизде билим алган педагогикалык адистиктеринин бүтүрүүчүлөрүн жалпы билим берүүчү мектептерге бөлүштүрүү жыйыны болду. Иш-чарага Ош МУнун окуу иштери боюнча проректору Замирбек Бөжөнов, кадрлар бөлүмүнүн башчысы, окуу жайдын декандары, Ош шаардык билим берүү башкармалыгы, мектеп директорлору катышты. 9 бүтүрүүчү кетет, алар мектептерге бөлүштүрүлөт. Мектептерге бөлүштүргөндөн кийин келип дипломдорун алып кетишет. 139 бүтүрүүчүнүн ичинен көпчүлүк бүтүрүүчүлөрүбүз дээрлик 90% мектептерден сураныч каттарды алып келишкен. 10% гана бүгүн биз бөлүштүрдүк. Кайсы районго керек болсо ошол районго бөлүштүрдүк. Буюрса ошол райондорго барып мектептерде иштеп беришет. Ош МУда 2022-2023 окуу жылда педагогикалык адистиктери боюнча бюджеттик негизде билим алган 182 бүтүрүүчү окууну аяктоодо. Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген ваканттык жана билим берүү бөлүмдөрүнөн келген талапнамаларда көрсөтүлгөн орундарга 139 бүтүрүүчү бөлүштүрүлдү. Ал эми өз алдынча жумушка орношуу мүмкүнчүлүгү 15 бүтүрүүчүгө берилди. 13 бүтүрүүчү мамлекеттен төлөнгөн контрактты төлөп берүү менен билим берүү мекемелерине акысыз иштеп берүүдөн бошотулду.